Эфирде апта ичинде орун алган орчундуу окуяларды камтыган күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Саламатсыздарбы? Деңиз деңгээлинин 8848 метр бийиктикте жайгашкан Тибет менен Непалдын чегиндеги Эверест чокусун багындыруу ар бир альпинисттин кыялы. Бул чокуну багындырам деп жыл сайын дүйнөнүн ар бурчунан жүздөгөн альпинист ашыгат. Бирок баарынын эле ою ишке аша бербейт. Бул жумада бул чокуну 3-чү кыргызстандык багындырды. Кыргызстандык ишкер Кадыр Сайдилкан 7 континентте 7 чоку долбоорун алкагында альпинист катары чыкты. Ал 17 майда таңкы саат 7:40 чамасында Эверестке кыргыздын желегин желбиретип, Саякбай Каралаевдин вариантындагы Манас китебин чокуга алып чыкты. Апта ичинде жүз берген ушул жана башка жаңылыктардын кыскача топтому менен Жума хроникасынан тааныша аласыз. 15 май дүйшөмбү Ош шаарында жүз берген каракчылык фактысынан кийин акча алмаштыруучу жайдын кызматкерлери бир жума жумушка чыгышкан эмес. Алар буга чейинки куралдуу кол салуудан кийин өз өмүрлөрүнөн кооптонуп, ишке болгон кызыгуусу жоголгонун билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин ишмердүүлүгүн сынга алды. Анткени аталган министрлик бир жыл мурда жүктөлгөн тапшырмаларды толук аткарган эмес. Жумушсуздуктун саны өткөн 2022 жылдын жыйынтыгы менен 2,5%га кыскарган. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Ата-эне өз балаңа көңүл бур, мындай чакырык алдында Жалал Абадда жалпы мектеп окуучуларынын ата-энелер чогулушу өттү. Мында аптекалык наркоманиянын зыяндуулугу, аны окуучулар арасында болтурбоо жана алдын алуу чараларын жүргүзүү зарылдыгы айтылды. 16 май шейшембе өлкө карызын мөөнөтүнөн мурда жаап салуу Кыргызстанга пайдасыз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында 31 мартка карата мамлекеттин тышкы карызы 4,5 миллиард долларды түздү. Жол кырсыгынан каза болгон Чаткал районунун прокурорунун үй бүлөсүнө 21 миллион сом кенемте төлөнөт деген маалымат коомчулукта талкуу жаратты. Бул маселе Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында талкууланып колдоо тапты. Эми калкты тейлөө борборлору узартылган иш графигине өтөт. 1 июндан тарта пилоттук долбоор киргизилген Кыргызстандын аймактарындагы калкты тейлөө борборлору узартылган иш графигине өтөт. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Эми кыргызстандык мигранттардын чет өлкөдө жогорку даражалуу кызмат көрсөтүү тармактарында эмгектенүүгө мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Анткени Бишкек шаарында пилоттук долбоордун негизинде эл аралык окутуу борбору ачылды. 17 май Шаршембе Базаркоргон районунда 1 гектар жерде жайгашкан Дан кампа эки тараптуу талашта. 17 майда Кеңеш айылынын тургундары Дан кампа эч кимге берилбесин деген нааразы пикирлерин билдирип чыгышты. 17 май Ошмуда бүтүрүүчүлөргө кесипке багыт берүү максатын көздөгөн иш-чара болуп өттү. Ага түштүк аймактагы бардык мектеп окуучулары, мугалимдер жана ата-энелер чакыртылган. 17 майда Жогорку кеңеште акыйкатчы кызматына талапкерлерди шайлоо өтүп, жыйынтыгында Жамиля Жаманбаева көпчүлүк добуш менен шайланды. Жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында Жамиля Жаманбаева 48 депутаттын макулдугу менен акыйкатчы болуп бекитилди. Өзгөн рейибинин жана Жалал Абад облусу боюнча Баңгизат менен күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлеринин жасап келген кылмыштарына бөгөт коюлду. 18 май Бейшембе 2010 жылдагы июнь окуясына быйыл 13 жыл. Каргашалуу коогалаңда жакындарын жоготкондор, жабырлануучу болгондор бүгүнкү күнгө чейин бул окуяга мыйзам чегинде баа берилишин талап кылып келишет. Каракулжа райондук калкты каттоо бөлүмүнүн кызматкерлери коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Кочкор Ата шаарындагы мектепте ууланган окуучулардын эмнеден экендиги дагы деле тактала элек. Бул боюнча 18 майдагы эпидемияга жана эпизоотияга каршы комиссиянын жыйынында айтылды. Биринчи элдик курултайдын Баткен облусунан шайланып барган делегаттары депутаттардын мыйзам долбоорун өзгөртүүсүнө нааразы болушууда. 22 беренеден турган мыйзам долбоорунун 7 беренесин кыскартып, 15-ин гана калтыруу курултайдын маанисин кетирүүдө дешет. 19 май Жума президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган бир катар маанилүү документтерге кол коюлду.
Чет өлкөлүктөр үчүн Кыргызстандын жогорку окуу жайларын бүтүргөндүгү тууралуу дипломдорду жасалма сатууну уюштурган чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Президент Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Казакстанга барат. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Казакстандын премьер-министри Алихан Смайылов менен жолугушуусунда белгилүү болду. Бул жумада президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасына мамлекеттик сапары менен болду. Анын алкагында эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Өз кезегинде Кытай төрагасы Си Цзиньпин Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстан социалдык экономикалык бийик натыйжаларга жетишип жатканын белгилеп, Кыргызстан менен ар тараптуу кызматташууга даяр экенин кошумчалады. Мындан тышкары 19 майда Кытай Эл Республикасынын Сиан шаарында өткөн Борбор Азия Кытай мамлекет башчыларынын саммитинин жыйынтыгы боюнча Сиан декларациясы кабыл алынды. Бул документке Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Кытай Эл Республикасынын төрагасы, Казакстандын президенти, Тажикстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын президенттери кол коюшту. Жылуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өлкө лидерлери Борбор Азия жана Кытай мамлекеттеринин ортосундагы достук алмашууларды ар тараптуу жыйынтыктап, көп кырдуу өз ара пайдалуу кызматташтыктын тажрыйбасын жалпылаштырып, мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташтыкты тереңдетүүнүн багыттарын белгилеп алышты. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын иш-чаралары Кытайдын 3 шаарында Сиан, Пекин, Цзиньян шаарларында өттү. Кыргыз-Кытай кызматташтыгы дагы да болсо бекемделет. Бул тууралуу Кытай төрагасы Си Цзиньпин Садыр Жапаров менен болгон жолугушуусунда билдирди. Кытай лидери Жапаров менен буга чейинки жолугушууларынын жыйынтыгында маанилүү макулдашууларга жетишилип, эки тараптуу кызматташуунун алкагында бир катар долбоорлор ыраттуу ишке ашып жатканына токтолду. Өткөн жылы биз маанилүү жолугушуу өткөрүп, анда өлкөлөрүбүз ортосундагы мамилелерди бекемдөө жана көп тармактуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сүйлөшкөнбүз. Бүгүн ишке ашырылып жаткан долбоорлор Кытай-Кыргызстан өз ара байланыштарынын бүтүндөй комплексине кубаттуу импульс берет деген ишеничтемин. Андыктан биздин өлкө Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө даяр. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргыз-Кытай мамилелери бүгүнкү күндө эң жогорку деңгээлде экенин канааттануу менен белгиледи. Ошондой эле өлкө башчысы аталган жолугушуу мамлекеттер аралык мамилелерди тереңдетүүгө олуттуу түрткү берет деген ишенимин билдирди. Бүгүнкү күндө эки мамлекет ортосунда эч кандай саясий пикир келишпестиктер, чечилбеген маселелер жок. Биз бири-бирибизге эң актуалдуу, абдан маанилүү маселелер боюнча колдоо көрсөтөбүз. Саясий өз ара ишенимдин жогорку деңгээли өлкөлөрүбүздүн ортосундагы соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өркүндөтүүгө эң сонун мүмкүнчүлүк берет. 6 государств. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө лидерлер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна өзгөчө көңүл буруп, аны ишке ашырууну тездетүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Жолугушуунун жыйынтыгында мамлекет башчылары Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордо баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү түзүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Мындан сырткары өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу бир катар документтерге кол коюлду. Аны менен катар өлкө башчысы Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кытайдын бизнес коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп, президент кытайлык ишкерлерге Кыргызстандын инвестициялык дарамети чоң экенин, мамлекет тарабынан инвесторлорго керектүү шарттар түзүлүп, корголуп жатканын айтып берди. Помимо этого, в настоящее время между нашими странами созданы Эки өлкө ортосунда инвестицияларга өз ара дем берүү жана коргоо боюнча эки тараптуу макулдашуу бар. Бул макулдашууда Кытай компанияларынын Кыргызстанга инвестиция салуусуна жагымдуу шарттар каралган. Маселен, кош салык салуудан четтөө тууралуу аракеттеги макулдашууда бир гана жолку салык салымдары каралган жана ал кытайлык компанияларга Кыргызстанга инвестиция салууга мүмкүнчүлүк түзөт. Жогоруда айтылгандардын негизинде Кыргыз тарап кытайлык компаниялардын Кыргызстанда бизнес жүргүзүүгө катышуусун кубаттайт жана чакырат. Китайские компании принять участие в ведении бизнеса в Кыргызстане.
Ошондой эле мамлекет башчысы жалпы эле чет элдик, анын ичинде кытайлык өнөктөштөрдү ГЭСтерди куруу боюнча бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырды. Өз кезегинде Кытайдын бизнес коомчулугунун өкүлдөрү Кыргызстан менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдиришти. Андан соң президент Садыр Жапаров биринчи айым Айгүл Жапарова менен Сиан шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен учурашуу аземине катышты. Салтанаттуу азем Тан династиясынын доорундагы стилде өттү. Ал эми 19 майда президент Садыр Жапаров Сиан шаарында өткөн Борбор Азия Кытай саммитине катышты. Анда өлкө башчысы Кыргыз өлкөсү аймактагы саясий байланыштарды бекемдөөнү, соода-экономикалык байланыштарды тездетип өнүктүрүүнү, тынчтыкка, коопсуздукка, стабилдүүлүккө жана өнүгүүгө коркунуч жараткан салттуу жана жаңы чакырыктарга каршы турууда күчтөрдү бириктирүүнү көздөй тургандыгын билдирди. Биз Кытай эл республикасы жана Казакстан республикасы менен биргеликте мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ийгиликтүү аяктадык. Ушул эле багытта достуктун жана ына коңшулук духунда Тажикстан менен кызматташууга дилгирбиз. Кыргызстан Кытай тараптын глобалдык коопсуздук боюнча демилгесин колдойт. Бул Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы достукту, ына коңшулукту жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоого чоң салым кошот деп ойлойм. Ошентип Борбор Азия Кытай мамлекет башчыларынын саммитинин жыйынтыгы боюнча Сиан декларациясы кабыл алынды. Бул документке Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери кол койду. Борбор Азия Кытай саммити аяктагандан соң Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери Кытайдын төрагасы менен биргеликте Сиан шаарындагы Достук аллеясына көчөттөрдү отургузду. Рад нашей первой встрече с вами. Президент Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Пекин шаарына барып, Кытай эл республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян менен да жолугушту. Анда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эки жана көп тараптуу кеңири чөйрөдөгү кызматташтык маселелери талкууланды. Өз кезегинде Кытай эл республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян эки өлкөнүн ортосундагы өз ара сооданын оң динамикасын канаттануу менен белгиледи. Анын айтымында зор рынокко ээ болгон Кытай Кыргызстандан жогорку сапаттагы айыл чарба продукцияларын импорттоого кызыктар болуп турат. Ошону менен бирге Ли Цзян туризм тармагындагы кызматташууга токтолуп, Кыргызстан Кытайдын туристтери тарабынан барууга сунушталган өлкөлөрдүн тизмесине киргендигин белгиледи. Сотрудничество между Кыргызской республикой и Китайской Народной республикой. Ал эми президент Садыр Жапаров өз ара соода деңгээлин жогорулатууда Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарынын иши маанилүү роль ойноорун белгиледи. Андыктан Кыргыз тарап алардын ишмердигин оптималдаштыруу үчүн Тооругарч жана Эркечтам өткөрүү пункттарынын ишин 7 күндүк график менен күнү-түнү иштөөгө өткөрүүнү сунуштоодо. Ошону менен бирге мамлекет башчысы Кыргызстан Кытай менен электрондук коммерция жана санарип каржылык технологияларды киргизүү долбоорлору боюнча кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүнө көңүл бурду. Мындан тышкары өлкө башчысы Кытай элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытай комитетинин төрагасы Ван Кунин менен да жолугушту. Жолугушууда эки мамлекеттин ортосундагы парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо маселелери, илим жана илимий техникалык саясат чөйрөсүндөгү кызматташтык талкууланды. Сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысы Кытайдын Цзинан шаарындагы автобус чыгаруучу заводуна барды. Буга чейин бул заводдон Бишкек шаары үчүн газ кыймылдаткычтуу 120 автобустун партиясы сатылып алынган. Алар борбордун жолдорунда сыноодон ийгиликтүү өткөндүктөн бюджеттик каражаттардын эсебинен бул маркадагы автобустун дагы 1000 кошумча партиясын сатып алуу жана Бишкекке жеткирүү чечими кабыл алынган болчу. Бул жерде Кыргызстан үчүн 1000-чи партиядан чыккан биринчи автобустун салтанаттуу чыгарылуусу жана бет ачары болду. 500 автобустун биринчи партиясы этап-этабы менен үстүбүздөгү жылы, кийинкиси 2024-жылы жеткирилет деп күтүлүүдө.
Садыр Жапаров Кыргызстан эки тарапты тең кызыктырган биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин баса белгиледи. Өз кезегинде компаниянын жетекчилиги Кыргызстан менен кызматташууну мындан ары да өнүктүрүү жана бекемдөө ниетин тастыктап, чыгарылган продукциянын жогорку сапатына жана тейлөөсүнө кепилдик берди. Жыйынтыгында тараптар бул багыттагы кызматташтыкты мындан ары да бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча макулдашты. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Кытай Эл Республикасы. Соңку бир жума аралыгында Чаткалда каза болгон прокурордун үй бүлөсүнө 21 миллион сом кенемте төлөө маселеси коомчулукта кызуу талкууга алынды. 15 майда парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети иш учурунда каза болгон прокурордун үй бүлөсүнө кенемте төлөп берүү боюнча өкмөттүн сунушун колдогон. Комитет жыйынында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева мыйзам боюнча иш учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсүнө кенемте төлөнөрүн айткан. Айрым депутаттар кызмат учурунда каза тапкан прокурорлорго бериле турган кенемте өтө эле көп экенин айтып, мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрүштү. Маселе коомчулукта да талкууланып, социалдык тармактын колдонуучулары да кенемтенин суммасы тууралуу түрдүү пикирлерди жазышты. Ал арада президент Садыр Жапаров да бул боюнча үн катты. Өлкө башчы укук коргоо органдарынын кызматкерлери кызмат учурунда каза болгондо төлөнө турган кенемте боюнча маселени изилдеп чыгуу тапшырмасын берди. Бир киши же дагы барбы? Бир прокурорго 21 миллион бөлүнүп берилеби? Ооба, мыйзамда ушундай жазылган 20 оклад төлөнөт. Чаткал районунун каза болгон прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүнө 21 миллион сом кенемте төлөнөрү белгилүү болду. Бул маселе 15 майда Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында каралды. Кыргыз Республикасынын прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамдын 84-беренешинин 5-бөлүмүнө ылайык кызматтык милдеттерин аткарып жатканда курман болгон адамдын үй бүлөсүнө төлөп берилчү материалдык акы бул жерде кызмат орду боюнча, акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21 миллион 699 миң сом түзөт. Мектепке 5 миллион ала албай атабыз, таппайчы ошол. Тияка чоюп, бияка чоюп дегендей. Эми албетте мыйзам. Биз каршылыгыбыз жок. Болгону таң калып атамын да. Бул кайран мамлекеттикин эмес, бул элдин акчасы, бул акчачы. Бюджеттин акчасы, элдин акчасы да. Өзү прокуратура менен сот органдарыныкы чересчур эле өздөрүнө мыйзамды тууралап алган экен да. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Азыр эми бир прокурор өлүп калды деп туруп 21 миллион компенсация төлөгүн десе, мамлекеттин бюджети кандай болор экен? Ошону дагы бир калыстык менен карап койгула. Мыйзамды өзгөртүш керек эми. Чындыгында азыр эми мыйзамда төлөш керек дегенди биз төлөбөйбүз деп жертиресең дагы туура келбейт. Аталган маселе комитеттен колдоо таап, чечилгени менен коомчулукта талкууга жем таштады. Каза болгон прокурорлорго бере турган миллиондорду пенсия менен пособияларга кошуп бергиле. Казынага батпай таратып атсаңар. Баарыбыз жапатырмак мындан кийин прокурорлор аман болсун. Башкасын билбейм, алар жүзгө чыксын деп тилейли. Ал арада башкы прокуратура 21 миллион сомдук компенсация боюнча үн катты. Маалыматта айтылгандай, укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамга ылайык кызматкер иш учурунда жараат алса же каза тапса, анын үй бүлөсүнө кенемте төлөнөт. Анын суммасы каза болгон кызматкердин акыркы кызмат орду боюнча жылдык эмгек акысынын орточо эсеби менен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүнө барабар болот. Көрсө, мындай мыйзам бир эле прокуратурага тиешелүү эмес экен. Бул бир эле прокуратурага тиешелүү эмес. Бул бардык эле укук коргоо органдарына, тактап айтканда УКМК, ИИМ, бажы кызматы, салык кызматы, жаза аткаруу кызматы өңдүү мамлекеттик органдарга тиешелүү. Мындай мыйзам Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Анан дагы каза болгон прокуратура кызматкеринин баарына эле мындай камсыздандыруу суммасы төлөнүп берилбейт. Кызматын аткарып жатып каза болгон учурда гана компенсация чыгарылат. Ал эми юристтердин айтымында кызмат учурунда каза болгон кызматкердин жакындарына төлөнө турган кенемтенин суммасы мекеменин ишмердүүлүгүнө карай мыйзамга ылайык чыгарылып берилет. Ар бир мамлекеттик орган кызматкерлери мамлекеттик орган өз алдынча эсептей албайт. Бул мыйзам менен көрсөтүлөт, мыйзам менен жөнгө салынат. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн акча каражаттар ар бир
мамлекеттик кызматтын өзүнүн төлөнүп берилип турган компенсациясын өзүнүн мыйзамдарында жөнгө салынган. Ошол мыйзамдын негизинде гана төлөнүп берилет. Мисалы ар бир органдыкы ар түрдүү болуп көрсөтүлөт да, ошонун негизинде гана төлөнүп берилет. Эмгек кодексине ылайык кызмат учурунда каза болуп калган баардык кызматкерлерге кенемти төлөнөөрү маалым болду. Эгер кызматкер иш учурунда кырсыктап, 3-топтогу майыптык алып калса 3 жылдык, 2-топко кирсе 5 жылдык, 1-топтогу майып болуп калса 10 жылдык эмгек акысы төлөнүп берилет. Мамлекеттик жоба бар. Бул бөөдө кырсыктарды териштирүү жана эсебин алуу боюнча. Ошол боюнча атайын комиссия негизи түзүлүш керек. Комиссиянын жыйынтыгы боюнча бөөдө кырсыктын үстүндө каза болуп калган жумушчуга 20 жылдык айлык акысы бир жолку болуп пособиясы төлөнүп берилиш керек. Жоопкерчилик толугу менен жумуш берүүчүнүн мойнунда. Ошол кайсы ишканада болбосун, мамлекеттик болобу же болбосо жеке ишкер болобу, анын мойнунда болот да. Ошол өзүнүн каражатынан төлөп бериш керек. Ал арада президент Садыр Жапаров укук коргоо органдарынын кызматкерлери кызмат учурунда каза болгон учурда бериле турган компенсациялык төлөм берүү маселесин изилдеп чыгууну тапшырды. Компенсация суммасы бюджетке оорчулук келтирбей тургандай жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө колдоо болгудай кылып мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун берүү тапшырмасы берилди деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, кызуу талкуу жараткан кенемте тууралуу мыйзам кезинде жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ал эми прокуратурада мындай компенсация төлөп берүү учуру соңку 20 жылда 2 жолу катталганы кошумчаланды. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Жогорку кеңеш 10 майда элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Бул жумада биринчи элдик курултайдын Баткен облусунан шайланып барган делегаттары депутаттардын мыйзам долбоорун өзгөртүүсүнө нааразычылыгын айтып чыгышты. 22 беренеден турган мыйзам долбоорунун 7 беренесин кыскартып, 15-ин гана калтыруу курултайдын маанисин кетирүүдө дешет. Эң негизги жергиликтүү курултайды алып салуусу чыныгы дүжүр делегаттардын чыгуусуна шарт түзөөрүн айтышат. Нургазы Жайнаков темага кенен токтолот. Бир жолу шайланат, филармониядан чыккандан кийин үйүнө курултайчы болбой барат. Жогорку кеңештин 10 майда өткөрүлгөн жалпы жыйынында элдик курултай жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунун концепциясы жактырылган. Аталган мыйзам долбоорун кайрадан иштеп чыгуу боюнча жумушчу тобу 22 беренени 15ке кыскарткан. Ага ылайык мыйзам кабыл алынса, жергиликтүү курултайлар өткөрүлбөйт. Долбоордо жанагы жергиликтүү курултайлар өтөт, айылдарда, шаарларда, райондордо деген чогулуп жанагы акимдерге ишенбөчүлүк көргөзөбүз, бюджеттин карайбыз дегендей ыйгарым укуктар болбойт. Анын бардыгын ушул жумуш топтун жыйынында биз макулдашып, ошол жерде мына элдик курултай боюнча демилгечилер дагы келди, ар бир фракциядан депутаттар да катышты. Мына ошол сыяктуу маселелерде 15 гана берене калтырдык. Эл өкүлдөрүнүн мындай кадамын делегаттар курултай институтунун мүмкүнчүлүктөрүн алсыратуу деп баалашууда. Жергиликтүү көйгөйлөрдү жеткирип туруу депутаттар үчүн да, аткаруу бийлиги үчүн да пайдалуу. Жер-жерлерде айтылган маселелер иргелип, орчундуусу улуттук курултайга чыгарылышы керек дешет. Депутаттар эмнеден коркуп атат? Ошол өздөрүнүн баягы көйгөй көтөрүү маселелерини делегаттар, курултайдын делегаттары алып коебу деген коркунуч болуп атат. Эми бул бардыгыбызга маалым. Бул андай коркпош керек. Бул аларга көмөк көрсөтүү маселесинде болуш керек. Ачык айтыш керек. Ошол анын көйгөйү биздин көйгөйүбүз, элдин көйгөйү биздин көйгөйүбүз. Айтып чыгышыбыз керек, сүйлөшүшүбүз керек. Мыйзамдын ичиндеги жанагы колу бутту кыркуу деген процесс таптакыр токтотуш керек. Кайра беренелерди берип, туура кээ бир жерлер бар. Мисалы үчүн айыл өкмөттүн бюджетиге киришет, район бюджетиге, бюджетке киришпейли. Бирок көйгөйдү айтып чыгышыбыз керек. Жер-жерлерде курултайлар өткөрүлбөй туруп, улуттук курултайга делегаттар кандай шайланат деген да суроолор жаралууда. Андай болсо кайра эле жергиликтүү бийликтердин камчысын чапкан делегаттар тандалып калуусу мүмкүн деген ойлор айтылды. Биз шаардан шайландык. Бир делегатка мисалы үчүн бийлик киргизип, сен барасың, сен коесуң, же муну шайла деген жок да. Ачык добуш берүү менен шайланды. Ушул процесс акырына чейин бар. Эгер ушундай болуп барса, анан мына жергиликтүү эмелер боюнча, курултайлар боюнча болбош керек дегенде баарына алып салдык дейт. Эгер жергиликтүү курултай болбосо, жана элдик курултайдын делегатын ким шайлайт? Аким дайындайбы?
ушундай да эми ал болбойт да. Биринчи элдик курултайда көтөрүлгөн маселелер жергиликтүү курултай аркылуу аныкталып, жогору жакка жеткирилген. Тайманбай айтылган орчундуу маселелерге президент өзү да күбө болду. Курултайдын делегаттары бийликтин эч бир бутагына кирбей, саясий жактан да эч кимге көз каранды эмес экендигин көрсөткөн. Өзүңүздөр күбө болуп, президенттик 2 күн толугу менен катышып, ошол жерде 163 адамдын сүйлөгөн сөзүнүн 90% ачуу чындыкты бетке айтып, бул жерде жогорку кеңеште министрлер кабинетинде айтылбаган маселелердин бардыгы ошол жерде ачык чыгып, керек болсо Шералдын чокойунан бери айтылган маселелер ошол элдин мүдөөсү, элдин талабы экендигинен далилдеп турат. Элдик курултай жаңы баш мыйзамга киргизилген. Анын ишмердигин жөнгө сала турган мыйзам кабыл алынышы керек. Мыйзам долбоорун түзүү үчүн 11 адамдан турган жумушчу топ түзүлгөн. Алардын айтымында курултай институту эл менен бийликтин мамилесинин ортосунда көпүрө болот дешет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Бул бийликтин бутагына кирбейт. Аткаруучу бийлик, аткаруучу бийликке да кирбейт бул. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү үчүн көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бай тарыхый жана маданий мурастар. Биринен бири өткөн кызыктуу жыл мезгилдери туризмдин жайкы жана кышкы. Маданий таанытуучулук, экстремалдык түрлөрүн өнүктүрүү менен өлкөнүн экономикасына салым кошсо болот. Кыргызстанда туризм тармагында жыл сайын өсүү байкалып жатканы айтылат. Буга байланыштуу аталган тармактын тейлөө сапатын жакшыртуу үчүн аракеттер көрүлүүдө. Мамлекетте экотуризм күч алгандыгына байланыштуу региондордогу мындай жайлардын абалын жакшыртуу жана жарандарды ага даярдоо негизги максат. Учурда өлкөдө жайкы туристтик сезон башталып, бул мезгилде чет өлкөлүктөргө меймандостук мамиле көрсөтүү керек экени белгиленүүдө. Азыркы учурда туризм тармагы бул экинчи кумтөр. Кыргызстандын экономикасына салым кошуп жаткан туризм тармагынын учурдагы абалы улам жакшырууда. Белгилүү болгондо өлкөдө жайкы туризм сезонунун расмий ачылышы өтүп, учурда чет өлкөлүк туристтерге кызмат көрсөтүүлөр жүргүзүлө баштады. Ал эми тийиштүү адистердин белгилешинче, мамлекеттин туризмге болгон потенциалы жыл сайын жогорулап барат. Ошентсе да жаңыланууларды, заманбап тейлөө сапаттарын жакшыртууну колго алуу учурдун талабы. Мына 10 миллион турист келет деп атат. Демек спрос бар. Эми ошону биз кымбатыраак кылышыбыз керек. Эгер буга чейин биз арзан сатсак, эми кымбат саталык. Ал эми бирок ооба кымбат сатыш үчүн биз сервистен тышкары инфраструктурабызга да акча жумшашыбыз керек. Туризм өзүнүн результатын көрсөтүп атат. Демек туризм боюнча өзүнчө вице-премьерди ачышыбыз керек. Жана туризм мекемесин Madanya же экономиканын министринин астына барбай өзүнчө агентство катары бөлүш керек да бүт баламачын бериш керек. Кыргызстан экотуризмди колго алган мамлекет. Чет өлкөлүктөр мамлекеттин табигый жаратылышына күбө болуу үчүн келишет. Мындан улам туристтик жайлардын инфраструктурасын түзөтүү менен жергиликтүүлөрдүн чет өлкөлүктөргө меймандостугун жана тейлөө кызматынын мыктылыгын көрсөтүү маанилүү. Анткени жылуу мамилеге курчалган турист кайрадан келип кетүүгө ашыгышы айкын. Бул жерден комплекстүү иш-чара жүргүзүшүбүз керек. Бул биринчиден ошол кыска убакытта үйрөтүүнү биз өзүбүз үйрөнүшүбүз керек, окуу жайларга да үйрөтүш керек. Ошо бир 4 жылда бир туризмдин бир кызматкерин чыгаруу эмес, балким 2 айда, 3 айда бир тест курстар болуш керек. Экинчиден ошо мамлекет дагы ошол эле көлдүн сезонун 2 ай эмес, жок дегенде бир 6 айга узатканга бир комплекстүү иш-чаралар жүргүзүш керек. Адистердин белгилешинче, өлкөдө 6 сааттан ашык жүргөн ар бир чет өлкөлүк турист деп сыпатталат. Мындан улам мамлекетте жүргөн кандай гана чет өлкөлүк болбосун, аларга жакшы мамиле көрсөтүүнү ар бир кыргызстандык эске алышыбыз зарыл. Аларды бөлүп кароого мүмкүн эмес. Туристтерди бөлбөшүбүз керек. Бул тиги өлкөдөн экен, бул өлкөдөн экен деп. Бизге ар бир келген чет өлкөдөн келген жаран доллар алып келет, иностранный валюта алып келет. Бул акча келип турбаса өлкөгө биздин экономикабыз өспөйт. Аны түшүнүшүбүз керек. Индус болобу, пак болобу, биздин казак боордоштор келип, мына Курдайда жашаган чет өлкө жакын же Өзбекстанда, Ферганада жашаган биздин чек арадагы өзбек туугандар болобу, бизге келип 6 сааттан ашык жүрсө эле бул автоматтуу түрдө турист себептен ал акча коротуп атат. Белгилүү болгондо 2022 жыл 17 мартта туризмди өнүктүрүү максатында атайын фонд түзүлүп, алардын ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн мамлекет тарабынан 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн болчу. 13 айдан бери кызмат көрсөтүүнү баштаган фонд учурда бир топ долбоорлордун үстүндө иштеп, алардын айрымдарын ийгиликтүү аткарууга жетишкенин кабарлашкан болчу.
ошо жана респоинттер го башка анан жанагындай көрсөтмөлөрдү эл аралык көрсөтмөлөрдү Кыргыз Республикасын таанутуу жолунда биз иш алып баратабыз. Бизде негизги 3 принцип бар: эффективдүүлүк, жанагындай адилеттүүлүк, анан ачык, айкындык иштөө. Ушул 3 принциптердин баягы биз баштан баштап иштеп баратабыз. Туристтик агымды бир эле Ысык көл облусуна эмес, өлкөнүн бардык 7 облусун камтыган программалар иш жүзүнө ашырылууда. Андан тышкары туризмдин агымын күчөтүүнү максаттаган авиа каттамдар жаңыланып, бир катар мамлекеттер менен аба каттамдар жүргүзүлүп жатканы да буга чейин туризм департаментинин жетекчиси Самат Шатманов кабарлаган. Бишкек Дели Түз багытында авиа каттамы жанданды. Бишкек Үрүмчү багытында авиа каттамдар жанданды. Ошол эле учурда азыркы учурда Бишкек Сеул, андан тышкары көрүп атасыздар, Бишкек Токио багыттары боюнча азыр кылдат иштер жүрүп жатат. Жайкы туристтик сезондун ачылышына байланыштуу буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков терс таасир берүүчү маалыматтардан сак болууга чакырган. Мындай маалыматтар туристтердин өлкөгө келүү ниетин чектеп коюшу ыктымал деген пикирин айткан эле. Ириде ушул маалыматты этиятташыбыз керек. Пандемиядан кийинки жылдары Кыргызстанда бул багытта алгылыктуу алдыга жылуу байкалып жатканы да белгиленет. Ага белгилүү факторлордун таасири тийип жатканы өлкөнүн туризмге багыттаган инфраструктуранын өнүгүүсү өбөлгө дейт тийиштүү адистер. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла-жылыш бар. Анткени азыр биз байкап атабыз, могу региондордо ички жолдор оңолуп атат. Аймактагы аэропортторго бүт жаңы шарттарды жасап беребиз деп атат. Мунун баары Кыргызстандын туристтик потенциалын көтөрүү үчүн жасалган нерселер. Анткени эң биринчи бизге келген турист ал биздин жолубуздан жүрөт. Биздин асманыбыздан учат. Дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматына ылайык, өткөн 2022 жылы Кыргызстанга 7 миллионго чукул турист келген. Бул жылы туризм департаменти 10 миллионго жакын туристтердин келүүсүн болжолдоп жатышат. Ошол эле учурда туризм департаменти жана туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун кызматкерлери туристтик сезондо көрсөтүүчү кызмат акыларын чектен тыш кымбаттатуудан алыс болууга жана аларга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө чакырышат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмө жыйынтык программасы үчүн. Программаны жыйынтыктайбыз. Жума ичинде жүз берген орчундуу окуяларды камтыган маалыматтар регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Гүлзада Турабек болдум. Кайрадан бир аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.